инфаркт, инсульт, кан басымдын көтөрүлүшү, кант диабети, мурун жашылуу адамдарда катталса, азыркы учурда бул оорулар жаштарда көп кездеше баштады. 20-30 жаштагыларда дагы. Инфаркт, инсульттун себеби атеросклероз, тромбоз болсо, ага туура эмес тамактануу, стресс, кандагы холестериндин көбөйүшү, ичимдик, тамеки, энергетиктер жана башка факторлор себеп болууда. Бирок кээ бирөөлөр туура жашоо образын алып барса дагы инфаркт, инсультка кабылышат. Мунун себебин түшүндүрө кетейин. Азыркы учурда деги эле баардык оорулар энергиядан болуп атат. Бул көп жылдык эволюциянын негизинде 21-кылымда адамдын гени сөөгү жетилгендиктен энергия доор башталды. Эми адамдын анатомиясы дагы энергия өткөргүчтүн кызматын аткарып калуусу керек. Адам ошол энергияны түшүнбөгөндүктөн түрдүү ооруларга кабылып жатат. Энергия өзү бул жан, душа. Ал абанын курамында болгондуктан абанын дагы курамы өзгөрүп коюлду. Адам аба аркылуу дем алганда, дем алуу органдары аркылуу энергия канга барат. Мындайча айтканда, өпкөдө кан кислородко, кычкылтеки байыйт. Өпкө кислородко байытылган канды жүрөк аркылуу болгон органдарга жеткирип камсыз кылат. Кислород менен бирге энергия канга барат. Кандын дагы консистенциясын өзгөртүп коюлтат. Кан коюлганда кан тамырдагы кандын циркуляциясы начарлайт. А биздин каныбызда болсо заттардын калдыктары, мындайча айтканда продукты распада деп коебуз, токсиндер, холестериндер бар болгондуктан кандын уюп калышына же тромбозго бат алып келет. Мисалы, коронавирус пандемия учурунда пневмониядан улам кан коюлуп кеткендиктен өлүмдүн саны көбөйүп, дарыгерлер кан суюктуучу дарыларды сайышкан. Бул коронавирус кайра эле энергия экендигинин далили. Кан коюлуусу кан басымдын көтөрүлүүсүнө башкы себепкер. Анткени кан коюлганда кан тамырларынын ичиндеги каршылык күчөйт. Внутрисосудистое сопротивление деп коебуз. Кан тамырлар ичкерет. А кан басым көтөрүлсө инсульт болот. Кан коюлганда кан айлануу начарлап, кайра эле инфарктка алып келет. Адамдын денеси билинбегени менен абадагы энергия менен дем алган сайын анатомияда өзгөрүүлөр болуп турат. Мисалы, кан коюлганда клеткаларда питание жакшы жүрбөй, дене катып баштайт. Адамдын көтөрүмдүүлүгү жоюлат, бат ачууланат. Бул кайра эле организмден кортизол, адреналин гормондорунун бөлүнүп чыгуусуна алып келет. Бул гормондор кайра эле кан тамырларынын кысылуусуна себепкер болот. Спазм сосудов деп коебуз. Спазм болгондо циркуляция начарлайт. Клеткаларга кислород жетишпей, гипоксия болгондуктан функциясы начарлайт. Ал кайра эле ишемияга, инфарктка алып келет. Мисалы, жашоодо угуп калабыз, уктап жаткан жеринен ойгонбой калыптыр, же машина айдап баратып эле жүрөгү кармап калыптыр деп. Аламдык илимде берилет, эми организм кан менен айланбай, энергия программа менен айланып калат деп. Адам дем алганда энергия ичке жайгашат дагы, организмде тез-тез химиялык реакциялар жүрүп турат. Ошол себептен адамдын психологиясы, түшүнүгү оорунун алдын алууда эң чоң роль ойнойт. Адам аламдык илим аркылуу энергияны түшүнүп, аны сиңирип, энергияны бөлүп чыгаруу методикаларын өздөштүрүп алса, ооруга кабылбайт. Ошон үчүн адам психологиясында бурулуш жасап, эски түшүнүгүнөн чыгып, жаңы психологияга өтүш керек. Анткени адамдын психологиясы анатомияга чоң таасирин тийгизет. Эми кан коюлбаш үчүн эмне кылабыз? Эң биринчи боштондук. Боштондукту пир тутуп, денени ар дайым бош кармап жүрүү керек. Орусча айтканда, телону постоянно расслабленный состояниеда алып жүрүү керек. Анткени дене кысылууда, напряжениеда же чыңалууда жүрсө, албетте кан айлануу начарлайт. Адамдын өзүнө сезилбегени менен телефон кармап отурганда, уктаганда да денесин кысып алат. Мээси бошобой, түрдүү ойлор, жашоодогу түйшүк мээни кысылуусуна алып келет. Мээ кысылганда дене дагы бошобойт. Ошон үчүн денени бошотуунун аракетин кылыш керек. Тренировка сыяктуу 15-20 мүнөт болсо дагы үйдөбү, маршруткада бараткандабы денени бош кармап, баштан баштап кол буттун учуна чейин денени бошотуу керек.
Дене бошогондо кан айлануу жакшырат. Экинчи психологияны өзгөртүү. Адамдын түшүнүгү канчалык бийик болсо, майда нерсеге кейибей калат, көтөрүмдүү болот. Эң негизгиси 21-кылымда анатомия өз кызматын өзгөрткөндүгүн билүү керек. Үчүнчү, кайнак сууну көп ичүү керек. Көк суу, лимон суу же өзү жактырган варенье аралаштырып алабы. Кыскасы, ысык суу ичкенде кан тамырлар кеңейет, кан суйлат, кан айлануу жакшырат. Сууну ысык ичкенде адам тердейт. Тердегенде организмдеги шлактар бөлүнүп чыгат. Эң негизгиси, суунун зыяны жок, бирок муздак суу ичпеш керек. Төртүнчү, кан аркылуу клеткаларга энергия, жан барат. Энергия кысылып калган же өчүп калган клеткаларды жандантат. Эгер дене бош болсо, энергия организмге оңой жайгашат. А энергия жайгашкан дене энергия өткөргүч кызматына өтөт. Демек, ооруп калбаш үчүн эң биринчи анатомия өз кызматын өзгөрткөндүгүн 21-кылымда, энергия менен көп оорулар пайда болуп жатканын, кан коюлгандыктан түрдүү оорулар келип атканын адам түшүнсө, оорунун алдын ала алат.